Аялдык энергияны көтөрүү боюнча бүгүн бизде кыска эфир болот. Прямой эфирде же записьте көрүп аткан болсоңуз сөзсүз аягына чейин калыңыздар. Эгер запистен көрүп аткан болсоңуздар, комментарийге жазыңыздар. Сиз үчүн акчаны жеңил табуу актуалдуу цифра 1 койгула. Ал эми прямой эфирге кирип аткандар, сиздерге өзгөчө эфир кылуудамын. Хочу жана жертва. То есть биз бир нерсени хочу деп каалап атабыз, бирок ошого жетээрде бизде жертва позициясы келет экен да. Ошону кантип чыгарыш керек? Эмне үчүн кээ бирөөлөргө акча жеңил келет, ал эми кээ бирөөлөргө оор келет. Келиңиздер, микрофон иштеп атабы, көрүнүп атабы текшерип алайлы. Плюс белгисин чатка коюп койгула. Если все нормально болсо, мы будем продолжать. Меня видно, слышно, плюс белгисин коюңуздар, достор, чатка. Ага, все, проверка связи кылдым дагы, анда уланта берем, сөзсүз записти сохранить этип коем. До конца көрүңүздөр, бүгүн кыскача эфир болот. Биз бир нерсени каалап атабыз, хочу жана ошол эки хочу дегенде көпчүлүк учурларда жертва абалдага келип калат экен да. И когда өзүңдө эмне ситуация болуп атат, жан дүйнөңдө эмне болуп атат билип алсаң, андан ары иш алып барышың жеңил болот да. Бүгүнкү эфирде биз жөн эле психология эмес, жөн эле коучинг эмес, но и силердин энергияңарды жана акчага болгон жоопкерчилигиңерди чоңойтууну үйрөнөбүз. Менин эфириме биринчи жолу кирип аткан болсоңуздар, кош келиңиздер. Мен Гүлнара Капар, 2017 жылдан бери онлайнда, инстаграмда, тиктокто жеке брендим продвижение кылып, не только өзүм эмес, но и окуучуларды да окутуп келемин. Reels TikTok аркылуу жеке брендимди өстүрүп, менин окуучуларым кимдир бирөө машина, үйлөрдү, миллиондогон сатуулар, кимдир бирөө биринчи 100 миңдик, 10 миңдик сатууларды кылышат, подписчиктерин топтошот. То есть мен бул рынокто твердо иштеген эксперттердин биримин. Келиңиздер, мындайда сизге таанышпы? Тааныш болсо цифра 3 койгула. Мен акча тапкым келет, бирок билбейм кантип деген болсоңор, цифра 3 койгула. Запистен көрүп атсаңыз дагы кийин. Мисалы, цифра 4 койгула, чатка сторис тарткым келет, бирок үйүмдө ремонтум жок деп сторис тартпасаңар, цифра 4 чатка койгула. Цифра 5 чатка койгула, если Reels тарткым келет, бирок айфонум жок, жакшы кооз видео тартыш үчүн сөзсүз мощный, сочный телефон керек десеңиз, И сиз айтып атасыз, мен каалайм цифра 6 койгула чатка, мен каалайм өскүм келет, бирок сата турчу товарым бар, курсум бар, кардарым жок. Кимге сатарым билбей атам, онлайнда кардарым жок десеңер, цифра 6 койгула. Эми жашооңду өзгөрткүм келет, бирок азыр мен үчүн кыйын десеңер, цифра 7 койгула чатка. И ар бирибизде бул сөздөрдүн артында бир эле абал турат, достор. Ар бир ушул айтылган сөздөрүбүздүн аркасында бизде бир эле абал турат. Бул кандай абал? Бул кандай абал? Акча абалы, бул акча абалы биз жертва состоянияга келгенде түшүп кетет экен да. То есть бул ошол хочу, бирок не могу дегендин аркасында көпчүлүк учурда жертва болот экен да. И бул абалга эң күчтүү адамдар деле түшүп калышы мүмкүн, жөнөкөй адамдар деле түшүп калышы мүмкүн да. И жертва бул эмне? Күтүү, күйөөм баксын, государство баксын, кыш бүтсүн, жаз чыксын, бүгүн сукта, кар жаасын деп, балдарым чоңойсун деп. Мындай абалдарда учурунда мен дагы болгом. Ыйлактоо, мисалы, бүгүн мен менеджерлер менен сүйлөшүп атамын, анан чаттарын карап атамын, ошол жерде жооптордун карап атам да, ыйлактатат да. И это жертва абал. То есть
клиентим чалсам телефон албай койду да. Анан мен сторис тартайын десем үйүмдүн ремонту жок да, ошон үчүн тартпай атам деп ыйлактоо да. Азыр көп адамдар, конкуренттер көп, баары эле онлайн, баары эле стористе, рилсте сатышат, элдин баары көп подписчиги көп, ошон үчүн аларда сатуу, менде жок да деп отуруп алып күйөөңө даттаның, подружкаңа даттаның, дагы бир жерге даттандың да. Ким ошо көп даттана берет, өзүндө ошону тааныйт. Таанысаң грустный смайлик чатка койгула. Даттануу, башкаларды күнөөлөө. Эгер мага күйөөм ошол айфонду алып берип койгондо, мен укмуш кылып тартып сатып кетмекмин. Ошо кайнене, кайнатам жок болгондо ошоларга чай бербей, убактын кетирбегенимде мен ушинтип кетмекмин. Мен Америкада жашасам ушинтип кетмекмин деп. Бирок айтайынбы, менин таанышым бар, ал Америкада жашады, аябай көп акча коротуп барышты, сонун үйүндө жашады, колунда айфон, анан кайра иш жок экен деп, балдар менен иштей албадым деп келе берди да. Америкада жашайсың, сонун үйдө жашайсың, телефонуң, айфонуң ал, ошол жерден Американын мындай экен, тигиндей экен деп эле обзорун тартып эле ТикТоктон да хотя бы просмотрдан акча алсаң болот элең да. Понимаете? Сен жертва болсоң, Америкага барсаң да бүт условиясын берип койсо дагы кыла албай каласың. Башкаларды күнөөлөө, шарттарды шылтоолоо, жоопкерчиликти бербөө. Ошондой абалга келгенде бизде акча качат да. Жертвага эч качан акча келбейт. Прям суудай качат. Ким каалайт көп жеңил акча табууну? Хочу деп чатка жазгыла. Жертва бул жоопкерчилик албаган абал. Азыр мен айтсам, мен жертва экенмин деп кимдир бириңерге катуу болушу мүмкүн, кимдир бириңер азыр туура дешиңер мүмкүн да. Но кандай болсо дагы, бул өзүңдүн абалыңды билсең, ошого жараша башкарасың да. Эгер жоопкерчиликти өзүңө эмес, башка бирөөгө берип койсоң, даже ошо балам ыйлап калып, балам ооруп калып, мен кылбай калдым десең да, ооба мен дагы энемин, мен дагы балам ооруганда качаат болом. Бирок ошол эле учурда ал балам 5 күн оорушу мүмкүн, 3 күн оорушу мүмкүн. Андан кийин ал жакшы болот, ал убактылуу эле нерсе. Бирок ошол эле учурда мен кичине ошол 10 мүнөт болсо дагы чыгып сторис тартканга аракет кылам, рилс тартканга аракет кылам, жоопкерчилик алганга аракет кылам. Потому что балам эртең бирси күнү айыгат, айыкканда эле мен балама жакшы нерсени алып бергим келет. Же балаң ооруса ошол дарыга дагы акча алыш керек. Макулсуңарбы? Азыр дарыга дагы акча, азыр дарылар да кымбат турат. Азыр ооруш дагы дорогой удовольствие болуп калды. Макул болсоңор чатка да деп койгула. Да деп чатка койгула достор. Келиңиздер, эки тараптуу эфир кылабыз, диалог кылабыз. Демек, акча бул эмне? Акча бул энергия. Акча сага келет аракет кылганда. Акча сага келет чечимге келгениңде. Акча сага келет жоопкерчиликке келгенде. Акча келет сен безусловный ишенимге келгенде, анан кадам таштаганда. Мен байкайм, менин окружениемде аябай бай адамдар бар да, чоң бизнес кылган адамдар да. Карасаң, Дубайда бизнеси бар, Алматыда бизнеси бар, Бишкекте бизнеси бар, Ошто бизнеси бар, Ошто дагы чоң үйлөрдү салган адамдар да, прям ушундай бай адамдар, алардын жүрөгүндө безусловный ишенүү да, Аллахыма безусловный ишенүү бар да. Энергия жана акча, сен энергияң болгондо сага акча келет. Получается, сенин энергияң төмөн, жертвага келдиң, баардыгын күнөөлөдүң, акча кетет. Ошон үчүн сен өзүңө ошол жертва болуп ыйлактап отура бересиң, кыймыл кылбайсың да, сторис тартпайсың, жеке брендиңди продвигать этпейсиң, продажа кылбайсың, колдонбойсуң, күтүп жашайсың да. Качан кыш бүткөндө, жай келгенде, качан айфонумду алганда, үйүмдүн ремонтун жакшы кылганда деп. Бирок азыр күтүп жашай берсең, үйүңдүн ремонтун ким кылып берет? Өзүңө условия создавать этпесең, өзүң аракет кылып акча таппасаң, сага айфон каяктан келет? Понимаете? Да деп чатка жазгыла. Исламда деле алып караганда, карасаңар, эми
мындай да, исламда чындыкта Аллах Тааланын деле айтып кеткен да, адам өзү аракет кылмайынча анын абалын өзгөртпөйм деп. Адам өзү аракет кылмайынча анын абалын өзгөртпөйм деп. Ошол бай адамдарды байкайм го, риск кылат, жасайт да, кыймылдайт. Аларда деле коркот, бирок коркунучуна алдырбайт, кыймылдайт, жасайт. Намазын окушу мүмкүн, намаз окуса да дуа кылышы мүмкүн да. Внутренний состояниясы покойдо, Аллахына ишенет дагы, жасайт да. Жасап туруп карасаң, сонун этаж үйлөрдү салып жасашат. Карасаң, ушундай сонун такая красивая женщина, бир күнү карасаң Алматыда бизнес ачып жаткан болот, бир күнү Бишкекте, бир күнү Дубайда. Бирок анан дуа кылып эле, намаз окуп коюп эле, эчтеке кылбай эле койсоң да асмандан түшпөйт да сага эч нерсе. Аллах акчаны дагы, берекени дагы, дөөлөттү дагы берет кыймылдаган, жоопкерчиликти алган адамга. Ким Аллахман сурайт бир нерсени, сурайт и кыймылдайт. Цифра 4 чатка коюңуздар. То есть силер Аллахман сурайсың, дуа кыласың, кимдир бир намаз окуш мүмкүн, просто кимдир бирде покой болот да, сурайсың, бирок сөзсүз кыймыл аракет кылышың керек. Мага үй керек, үй бер деп коюп эле, жөн эле тыпыйып эле төшөктө жатып эле дуа кыла бербейсиң да, туруп кыймылдайсың. Эгер силер кыймылдаганга даяр болсоң, жоопкерчилик алганга даяр болсоң, анда мен сиздерди энергия бренда 3 күндүк интенсивиме чакырамын. Ал 3 күндүк интенсивке силер азыр жоопкерчилик алыңыздар. Интенсивке катталыш үчүн мага дирекке интенсив деп жазгыла. 2026 жылга ушундай бир жаңы адам болуп киргиле, жаңы максаттуу адам болуп киргиле. Себеби 3 күндүк интенсивдин программасын мен силерге техника берем да. Техника деген ошол үйүңдө ремонтуң барбы, жокпу? Телефонуң обычный бу, iPhone бу, кармайсың? Продающий кылып ролик тарткан үйрөнөсүң. Ошол эле өзүм 7 кадр техникасын үйдө боломбу, көчөдө боломбу, Дубайда боломбу, айылда боломбу, баскан турган жеринде тартамын. Ошол 7 кадр техникасын колдонуп, мен үйү жок, ремонту жок квартирамда тартып атып, акча тапканмын да. Тартып атып, жашоомдун качествосун оңдодум. Ошол менде дагы боль бар болчу да. Мен жөнөкөй жашоодо жашайм. Мен обычный мамочкам, оз жерлерге барбайм деп. Но именно ошол колумдагы бар нерсени жоктон бар кылып, 7 кадр техникасын кызыктуу кылып роликтерди тартканды үйрөндүм, ошону сториске чыгараттым. Ошону сиз интенсивдин 1-күнүндө 23 декабрда көрсөтөмүн. Ал сабактарды биз атайын командабыз менен Турцияга барып тартып келгенбиз да. Аябай мощный сабактар. Сабакты көрдүң, кандай кыласың көрсөттүм, тарттың, тез убакыт кетирип, ошону кантип монтаж кылып, сразу сториске чыгарасың. Ошону алып туруп кантип рилске чыгарасың, техникасын. Силер ошолорду тартыгандан кийин биз чатта кураторлорум болот. Кураторлор бул жер мындай кыл деп оңдоп түзүүгө жардам берет. Андан кийин экинчи күнү болот. Экинчи күнү биз сиздин ошол энергияңыз каяка кетип атат. Техникалар менен. Потому что сен кылайын эле деп атасың, жоопкерчилик алайын деп атасың, бирок энергия жок, сорулуп кетип атышы мүмкүн да. Туура эмес жерге кетип атат. Вот кимде бар? Кылайын деп атасың, бирок энергияң жетишпей калат, сторис тартпай калатасың. Энергияң жетишпей калат, сетевиксиң, командаң иштей албай калатасың. Энергияң жетишпей атат, товарларың адамдарга сата албай калатасың. Энергияң жетишпей атат, кылайын деп атасың, просто не понимаешь как. Же энергияң бар, 1-2 жумушту кыласың, анан чарчап калышың мүмкүн да. Кому такое знакомо? Цифра 6 ставьте чат, если сизге тааныш болсо. Ошондо сенин энергияңды туура башкарыш керек да, туура башкаруунун ушул экинчи күнүндө. Анан сенин энергияңды көтөртүп туруп, вау дегенден кийин мен таштап койбойм. Силерди колуңардан кармап, 3-күнү Zoom эфирде көрсөтүп беремин. Кантип ошол туура энергияңды жашооңдогу каалаган максатыңа саласың. Чатка жаз, азыр эмне каалайсың? 26 жылга кандай чоң максатың бар? Үй каалайсың, телефон каалайсың, кийим каалайсың, ден соолук каалайсыңбы? Ден соолук кааласаң да, ошол ден соолугуңду чыңдаш үчүн сага акча керек. Чатка жаз, Аллахман сурап аткандай кылып хочу деп жаз. Ошону жазып атканда Аллахым сага ошол ырыскы дөөлөттү монтип берет да. Бирок ошол ырыскы дөөлөттү келгенден кийин туура максатка кой. Максатка анан колуңа инструмент катары Instagram, TikTok'ту колдон. Жөн эле Instagramга кирип, TikTok'ка кирип, элдин жашоосун карасаң, сенин жашооң өзгөрүлбөйт. Сен система кыл, жеке бренд кыл, элди караат өзүңө.
элди өзүңдү суктандыр, өзүңдү сүйдүр, өзүңдүн товарың көрсөт, сат, акча тап, жашооң өзгөрт. Ушул нерсени 3 күндүк интенсивде үйрөнөбүз. Интенсивге катталыш үчүн мага директке интенсив деп жазасыңар. Караңыздар, эми темабызга келели. Жертвадан чыккан аял эмне кылат? Ошентип интенсивге келдиң, ошолорду жасадың да, либо азыр менин бүгүнкү эфиримден кийин сен уже жертвадан чыгып атасың. Жертвадан чыккан аял эмне кылат? Шарт жок дебейт, айылда жашайм дебейт, балдарым менен отурам дебейт, убактым жок дебейт, ден соолугум жок дебейт, көзүм ышык дебейт, үнүм дорулдак дебейт, кийимим жок дебейт, алтыным жок дебейт да, ышыгысы шартым жок дебейт ал. Кылам дейт. Азыр колумда эмне бар, кылам. Эмне кылганды билем, кылам, жасайм дейт. Кылам деп интенсивге кел. Бар нерседен баштайт да, бар нерседен. Вот менде дагы сторис мен тартып баштаганда, аябай сторис тартканга, стористе гүлдөрү менен тарткан аябай популярный эле да. Анан роза гүл алайын десем, роза гүлгө да акчам жок да. Анан мынтип кетип баратсам, ошол цветочный магазинди мынтип каратам да. Карасам роза гүлдөрдүн баягы эмелер тык деп розаларын чечип, анан таштап, анан бир пакетке салып койду да. Анан кирип туруп сурадым да, здравствуйте, а вот этот пакеттеги роза гүлдү эмне кыласың десем, просто потом выкину деди. Анан я говорю, а могу я взять дедим да. Анан такой, да, конечно, деди. Анан кийин ал розаны пакетинде бир пакет розаны алып келдим, үйгө келип, жакшыларын алып, эскилерин чирип калган ыргытып, розанын листочектерин жууп, анан ошол экини минтип сейип алып, сонун стористерди тартып, анан сатканмын да. Понимаете? Это и есть. Ага чейин менде жок. Мен бүйөм роза гүл бербеди да, деп отурат элем да, мен дагычы. Мысльде получается бар нерседен баштайт. Ким даяр, азыр колунда эмне бар болсо, кыймылдоого, жашоосун өзгөртүүгө. Хочу деп чатка жазгыла. Үйрөнөт. Билбейм деп отурбайт, үйрөнөт. Анан 2026 жылдын энергиясы сен көрүн адамдарга, көрүн, айт. Азыр мурдагыдай тымпыйып, жашырып отурган убакыт эмес. Азыр мактан, айт, көрсөт, стористар, рилстар, тиктоктар, чык да. Канчалык көп адам сени тааныса, жеке брендиңди тааныса, товарыңды тааныса, сен сетевойдо иштейсиң, сетевойуңду айттың, ким эмне жумушка, өзүнүн магазинин айттың, курсуңду айттың. То есть айт, сүйлө. Эчтеке сатып турган эч нерсең жок болсо, үйүңдө балдарың менен отуруп тамак жасаганың, үй жыйнаганың тарт, блогер бол, көрсөт. Сенин бизнесиң барбы, магазиниң барбы, онлайн, офлайн, предпринимательсиңби, ишкерсиңби? Тем более сага Инстаграм, ТикТокко чыгыш керек азырчы. 2026 жыл канчалык көп адам сени таарынса, элге тааныса, көрүнсөң, сен ошончолук ийгиликтүү болосуң, ошончолук акчаң көп болот сенде. Аракет кылат, кыймыл. Я не знаю, я люблю двигаться. Болбой атат деп жаткандан көрө кыймылдаган жакшы да. Демек, өзүңөрдү карагыла, анализдегиле. Жертвадан чыккан аял эмне кылат? Айфонум жокпу дебейт. Кой, айфонго иштейм дейт. Иштеп акча табат. Мен дагы биринчи эмеге айфонум жок, смартфонум менен эле Испания, Пальма де Майорка саякатыма 2,5 евро тапканмын да. Жөнөкөй эле смартфонум менен. Анан Испанияга барсам, айланамдагылардын баарын айфон. Анан айфонуңа сүрөткө түшүп алайынчы деп ар кимге Испанияда ар бир кыргыз эмелерге жабышып, сүрөткө түшүп, анан сүрөткө түшкөндөн кийин баягынын аркасынан куйсуң го, өчүрүп салып элек деп мага ыргытып койчу эме сүрөттөрдү депчи. Анан келип туруп кой, мен айфон алайын деп, анан биринчи айфон 11-имди алгам да. Ремонту жок. Үйүмдүн ремонту жок деп отурган эмес, менин да үйүм ремонту жок болчу. Стенасы да, квартирада жашайм, стенасы дагы кир болчу. Анан Мадинага барып, 100 сомго ак материал сатып келип, скотч менен чаптап, апак кылып коюп, анан роликтерди тартып акча тапканмын. Ремонту жок дебе, реалдуу жашоо. Азыр реалдуу ремонтуң жокпу, барбы, кандай болсо тарта бер. Азыр жасалмалык эмес, натуралдуу адамдарды көргүсү келет азыр адамдарчы. Демек, тажрыйбасы жокпу, эгер тажрыйбам жок, тарта албайм мен, Инстаграм иштете албайтам, мен сүйлөй албайтам, мен өзүмдүн энергиямды көтөрө албайтам, мен акча энергиямды көтөрө албайтам, мен максатымды туура кыла албайтам деп атасыңбы? Анда тажрыйбаны жараткан, ошону билген адамга бар. Менин 3 күндүк интенсивиме кел, үйрөн ошол нерсени ал. Азыр
Жоқ дегендин өзү жоқ да. Аябай сонун шарттарда жашайбыз биз. Чечим энергия бренда интенсивине келгиле. Мен силерге айтып берем, идеалдуу адам аял эмес, идеалдуу үй бүлө эмес, а именно реалдуу адам, реалдуу айым, реалдуу аялдын вот кандай болсоң азыркы бар нерсеңди колдонуп, сен ошону күчкө айландырасың. Интенсив 23-24-25 декабрда болот. Бул 3 күндүк интенсивдин дагы бир жолу программасын түшүндүрүп өтөйүн. Биринчи күнү сиздер менен сториске, рилске, тиктокко 7 кадр техникасы менен видео тартууну, эстетичный, красивый видео тартууну үйрөнөсүңөр. Тез убакыттын ичинде ошону кантип монтаж кыласыңар. То есть мен өзүм сториске кандай ролик тартамын, рилстерди кантип тартамын, тиктокто кантип тартамын, ошону берем. Ошол биринчи күндө запись сабак белет. Ал сабакты биз аябай качественный кылып, командабыз менен атайын Турцияга тартып келгенбиз да. Биринчи күнү ошол техниканы, то есть колуңдагы телефонду иштетесиң, үйүңдү иштеткенди үйрөнөсүң. Андан кийин экинчи күнүндө биз сиздер менен Zoom эфир болот. Мен өзүм чыгам, 1,5-2 сааттык, может 3 сааттык чоң эфир болот. Сен энергияң каяка кетип атат, кантип энергияңды толтурушуң керек. Ошол энергияңды кантип акчага алып келесиң. Чоң акча келүүчү энергияңды кантип чоңойтосуң. Ички абалыңды, опораңды кантип чоңойтосуң. Ошол өзүңдүн ички опораң чоңойгондо үй келет, машина келет, миллион келет, 100 000 келет, 10 000 келет да. То есть ар кимдин өзүнүн уровенине жараша аласың. И үчүнчү күнү келгенде сен максат койгонду үйрөнөсүң. Вот иштейин деп атам, неден чыгынуу жок. Почему? Потому что чыгынуу жок, потому что сен ошол максатың жок болуп атат да. И мен силерге жардам берем, кантип максатты талдаш керек. Жашооңдогу өзүңдүн максатың кантип. Себеби энергия, күч дагы туура максатка келет. И как раз үчүнчү күнү сиздер менен чоң эфир болот, максаттарыбызды коебуз. Анан максатыңды коюп эле жөн эле отурбайсың, ага кыймылдаш керек. Кыймылдаш үчүн күчтүү инструмент колуңдагы Instagram, TikTok'ту колдон, Stories, Reels, TikTok'ту колдон. Жеке брендиңди алып чык. Сата турган товарың барбы, жокпу, үйрөнүп ал да. И акчага карай иштеп баштайсың. Вот такой вот сени ар тараптан. Вот башка интенсивтеримде мен өзүм деле ушундай интенсивтерди кылчумун. Мурда только рилсти тартканды, техникаларды эле үйрөтүп койчумун да. А потом сүйлөшүп келип байкадым, өзүмдөн байкадым, күчтүү кейстерден байкадым. Оказывается, техникага кошумча внутренний абалды дагы бериш керек экен да. А потом внутренний абалыңды берип баштагандан кийин аны таштап коюп, ага стратегия бериш керек экен. Себеби аны өлө күчтүү кылып чыгарып койсоң, барып алып тиги үйүн кырып, жышып, жыйнап, чарчап калбаш керек да алчы. Ал ошол энергия менен сону кылып рилс тартып кой, сторис тартып кой, продажа кылып кой, там и так далее да, иштетип кой, чыгарып кой. Вы понимаете смыслды? Да, деп чатка жазгыла. И ошол 3 күндүк интенсивден аласыңар. Интенсивге катталууга, мага директке интенсив деп жазгыла, силер менен байланышабыз, деталдуу сүйлөшүп түшүндүрүп беребиз. Но бул как раз өзүңө белек кыл, 2026 жылга, жаңы жылга өзүңдү обновление кыл да, энергияңа вложение кыл. Бул интенсив ким үчүн? Эгер сен мен каалайм деп чарчаган болсоң, мен каалайм, хочу деп эле жата бербестен, кылам, жасайм деп действие кылууга даярсың. Акча, ар ким өзүнүн уровенине жараша акчаны өстүргүн келет, акча тапкың келет. Өзүң внутренний опораң өстүргүң келет, өзүң ийгиликтүү болгуң келет, өзгөргүң келет, жашооңдун сапатын өзгөрткүң келет. Балдарыңа жок дебей, хочу деген нерсесин алып берип, жакшы нерсени бергиң келет. Жертва абалдан чыккың келет, сен жоопкерчилик алгың келет, өзүң үчүн жоопкерчилик алгың келет. Эгер бул нерсеге даяр болсоң, бул интенсив сен үчүн. Дух жетпей атабы, келгиле, духтан берем. 3 күн бою ар тараптан минтип, ички абалың менен, сырткы абалың менен, короче, духтан берем. Вагон духтардан алып анан кетесиңер, бул жерге жазып атат, духум жетпей атат деп. Ошо жазаш керек да. Анан интенсивге келиш үчүн силер бала чакаңды таштап, башка жерге кетпей атасың го. Бир кнопканы басып эле Zoom'га киресиң, эфирге киресиң. И эфирлерди доступка силерге жарым жылга калтырабыз. Эми ошол 3 күндүн ичинде, пока интенсив болуп атканда, биз чатта болобуз, кайтарым байланыш беребиз. Zoom эфирде болот, запистер дагы берилет. Күчтүү энергиясы бар,
аял акчаны күтпейт. Ал аны жаратат. Күчтүү энергиясы бар адам качан акча келет дебейт. Ал аны жаратат. Эгерде силер азыр ичиңердеги бир нерсе монтип козголуп, дем алып, убакыт келди кылам деп уйгу болуп аткан болсоңор, коркпой бул интенсивке келгиле. Дигирекке интенсив деп жазгыла. Баасы жагынан дагы доступный, наполнениясы жагынан да аябай шикарный эфир болот. Прям менин жүрөгүмөн жазалган сабактардын бири. Мен силерди күтөм, келиңиздер. Кимде суроо бар? Эгер суроо бар болсо цифра 1 койгула, мен анан күтүп турам, жазасыңар. Эгер сурооңор жок болсо цифра 2 коюңуздар достор. Жана менден ушундай кандай темада эфирлерди окуңар келет, комментарийге жазгыла. Может быть, потом записин көрүп атасыңбы? Мен үчүн силердин оюңар, каалооңор маанилүү. Ошого жараша дагы хочу вам давать мындай силерге керектүү контентти, билимди, илимди, энергияны бергим келет. Так, мына жерде суроолор бар болчу, өйдө жакты карайын. Так, буларга жооп бердик. Катуураак сүйлөңүз дейт. Угулбай атабы менин сүйлөгөнүм? Мүмкүн болушунча эле катуу сүйлөгөнгө аракет кылдым. Чарчап калып атам дейт. Ошо мен көп чарчап калып атам дейт. Ошол биз деген энергиябызды дагы слив кылабыз да. И как раз ошол интенсивдин экинчи күнүндө кайсыл жерге кетип атат сенин энергияң. Ошол нерселерди прикрывать этесиз. Вот элестетсең, сен чакада, чакага суу куюп атасың, түбү тешик болсун, суу кете берет да. Ошондой эле сенин энергияң туура эмес жерге кетип атса, кете берет, энергияң калбай калат да. Ошон үчүн биз диагностика кылабыз, сенин энергияң каяка кетип атат. Ошол энергияң туура эмес жерге кетип аткан кийин прикрывать этесиң. Сенде энергия калат акча тапканга, энергия калат жашооң сапатын өзгөрткөнгө, энергия калат просто жить классно, понимаете? Сатканга эч нерсең жок болсо деле келе бергиле. Обязательно сата турчу бир нерсе болуш керек эмес. Просто кел, өзүңдүн жашооңду мындай түшүн, энергия ал, билип кой. Анан может быть 2026-жылы сата турчу бир нерсең пайда болот да. То есть сөзсүз эле сата тургандар эле эмес, просто жөн эле энергияң көтөрүнгөн, максатың келет, жашооңдо жумушуң бар өзүң сүйгөн. Бирок ошол өзүң сүйгөн жумушуңа дагы энергияңды топтошуң мүмкүн. Личный бренд неден турат? 2026-жылы деги эле кантип акча табыш керек? Куда движется? Колуңдагы телефонду алып, просто интересный фото, видеолор тартканды билсең, өзүң жашооңду тартып алып, көрүп алып, кийин сүйүнөсүң да. То есть не обязательно сата турчу бир нерсеси барлар эле эмес, бардыгы келсе болот. Сата турчу эч нерсең жок болсо деле келе бергиле. Кантип акча тап алса болот Reels тартып дейт. Вот смотрите, Reels'тен сен баскан турган жашооңду тарттың, Reels'тен подписчик келет, личный брендиң өсөт, анан барып ошол көрүнүп эметип барсаң, рекламадан акча тапсаң болот да. Азыр ошол рекламага берейин дедим эле деп, элдин баары эле ишкерлер түшүнүп калды да. Блогерлер керек экен. Бирок качественный ролик тарткан блогерлер жок да, жеке бренди бар блогерлер жок. Может быть, сен ошондон акча табышың мүмкүн да. А может быть, например, тиш доктор болуп иштейсиң, өзүң ошол рилстерди тартасың, анан ошолор тартып атып личный брендиң көбөйүп баштайт дагы, ошол жерден көрүп атып, ушунун личный бренди жакшы, мен ушуга ишенем деп, обычный поликлиникада иштесең да ошол поликлиникага келет да тиш докторлор, тишимди оңдотуп алайын депчи. Либо сен просто торт жасайсың. Тортуңду жасайсың, ошол торт жасаганын көрүп, ошол торт алганы. То есть баардык эмне кылсаң да азыркы дүйнөдө эмне жумуш кыл, сага личный бренд керек да. Бул интенсивден ошол личный брендте да үйрөнөсүң. Любой адамга максат койгонду билиш керек. Ошол максатыңа достигать этесиң. Понимаете? Поэтому интенсивке келгиле, интенсивке катталыш үчүн мага дирекке интенсив деп жазгыла. Личный бренд үйрөнгүм келет дейт. Сөзсүз үйрөнгүлгүлө, келгиле. Сөзсүз. Личный бренди жок адам
Жок да. Ар бир адам личный бренди бар. Бирок ошол личный брендти адам өзү каалагандай ойлонбостон сага керектүү кылып ойлонсо, ошол сенин личный брендиң сага доход алып келет. Давайте мен сиздерге дагы ушундай кыска эфир жасайм личный бренд тууралуу. Эгер бүгүн азыр чечим кабыл алсаңар, анда баарыңыздарды менин 3 күндүк интенсивимде күтөм. Ийгилик.